Майк Тайсондун устазы ким? Мисалы силерге суроодо Майк Тайсондун устазы ким? Агайы ким Майк Тайсондун? Билесиңерби? Майк Тайсондун агайын билбейт. Бирок Майк Тайсонду билесиңер да туурабы? Ким? Ким? Боксер, Майк Тайсон боксербу? Майк Тайсон боксер, бирок Майк Тайсондун устазын тааныбайт, агайын тааныбайт. Демек, мындай өзү таанылбаган болсо дагы, өзү күчтүү болбосо дагы күчтүү адамды жеткизип чыгара алат. Мен күчсүзмүн, мен жөнөкөй эле окуучумун, бирок күчтүүнү тарбия кылып коюшум мүмкүн. Айылда жөнөкөй эле алкачтын баласы дүйнөлүк чемпион болуп кетиши мүмкүн. Мына маселе кайерде турат, урматтуу мекендештер. Демек айттык, бул жерде акча системасы негизги маселе болуп аткан болсо, мына жерде ушунчалык көп эл, ушунчалык 5% акчаны алып аткан болсо, а бул жердеги эң күчтүү брендтер, эң күчтүү компаниялар бул жерде толтура акчаны алып аткан болсо, бул кичинекей эле бийлик, кичинекей эле аз эле адамдар. Эми ушул чоң ийгиликке кантип чыксак болот? Сиз бул жерде сиз кантип мына жерге көтөрүлөбүз дешиңиз мүмкүн толук түрдө. Суробай да болот, кантип көтөрүлөбүз деп. Буга биринчиден урматтуу мекендешим, баш иштетиш керек, акыл керек. Келлеңди иштет деп бекерге айтпайт баткендиктер. Келлени иштетиш керек. Буга кантип билим алыш керек, урматтуу мекендешим. Билим дегени, билүү дегени ошол эле маселе. Билбесең сен эч кайка бара албайсың, эч нерсени билбейсиң, каласың ошол местаңда дегени. Мен мектеп, университет же психологдор айтып жаткан билимди айтпай жатам, урматтуу мекендештерим. Акчанын өзүнүн билими бар. Сиз бир биологиядан мугалим болом десеңиз, ошого тиешелүү окуйсуз, 5 жыл окуйсуз университетте, ошонун адиси болосуз. Химиядан эжеке болом десеңиз, ошого жараша окуйсуз, медик болом десеңиз, ошого жараша окуйсуз. Бирок акчанын системасын эч качан үйрөтпөйт. Бул мектеп, бул университет үйрөтпөйт. Мисалы, урматтуу мекендешим, ислам дининин өзгөчөлүгү, мисалы карасаңыз, университетте окубаган адамдар бар, төрөлүп туруп мектепке кирбегендер бар. Бирок бардыгынын суроо жообун берүүчү, ошол суроо жооптон коркуучу адам кылып тарбиялай турган бул ислам дини да. Мисалы үчүн сиз университетке кирдиңиз, экзамен модулдордон өтүп кете бересиз, же акча менен, же акылыңыз менен суроо жооп кылып өтүп кете бересиз. Бирок, урматтуу мекендешим, университет, мектеп берген сынактар, экзамендер башка, жашоо берген экзамендер булар өтө башка болуп эсептелет. Университетте 5ке бүтүп кызыл дипломду алып чыккан, мисалы үчүн студент бир жерге иштей албаганына көп болобуз. А бирок ошол эле учурда 3ке 2ге окуп чыккан, бир мектепти чалапла бүтүп кеткен жигит ошол жакшы окуганда башкарып атканын дагы билип атабыз. Заводдордун ээси болуп, бизнестерди келтирип койгонун дагы билип атабыз. Айтайын дегеним мындай да, урматтуу мекендештерим, мектеп, университет бир кесиптин ээси болушка даярдайт, ал эми жашоодогу сыноолор адам болушка тарбиялайт, ал эми ислам дини Аллах табарак ва тааланын астындагы суроо жоопко даярдайт. Акылды иштетиш керек, урматтуу мекендештерим. Акылды иштетиш керек экен бул жерде. Аракет кылыш керек, туура аракет кылыш керек. Бул жерде билим алдыңыз, туура багытта туура аракет кылыш керек. Аракетти туура эмес кылганыңыз сайын сиз адашасыз. Мисалы үчүн, урматтуу мекендештерим, аракет маселесинде мүмкүнчүлүктөр бар, чексиз мүмкүнчүлүктөр бар. Мурдагы эле 90-жылдан ылдыйга түшө турган болсок, интернет, телефон деген жок болгон. Бирок ушинтип сүйлөшөсүн десе айткан нерсесине ишенген эмес. Бирок бүгүнкү күнгө келип интернет жөнөкөй маселеге айланып калды. Мындай байкасак, жөнөкөй эле нерсеге айланып калды. Ким ишенет эле ошол учурда? Айтайын дегеним, ар бир мүмкүнчүлүктөрдү туура аракет менен колдонгонду билиш керек. Бүгүн Америкадагы маалыматты 1 секундта Кыргызстанга жөнөтүп койсо болот. Кыргызстандагы маалыматты дүйнөнүн аркы четине жиберип койсо болот. Айтайын дегеним, ушул интернет, телефон, компьютер бүт бардык нерсени колдонуш керек. Колдо бар мүмкүнчүлүктөрдү туура аракетте колдонуш керек, туура эмес. Мисалы, бирөөнүн колдо телефон бар. Мисалы, Кытайга барсаң, Кытайдын ар бир дүкөндөрүндө мындай атайын ошондой тарта турган каражаттарды тартасыз да. Съемка кыла турган каражаттарды көрөсүз. Бул не дегени? Ар бири ошол жерде иштейт дегени, бекерчи эмес дегени. А биздечи ар биринин алдында бир нават чайы же шекер чайы болот, жөн эле отурат дегени да. Клиент келсе келди, келбесе жок дегени. Мисалы, бир адам заправкага ишке кирет, заправкадан саартан кечке 1000 сом алам деп договор боло турган болсо, жөн эле отура берет да. Саат өтсө саатты карайт, саат азыр канча болду? Саат 10 болду, 11 болду, ушунча саат калды, эми тезирээк бүтсө экен, болду экен, кетсем экен деп отура берет да. Убакыт өткөнү эсеп болуп эсептелет ага.